Düz efir. Özümde araң orup жатсам, азыр жокин кылыгын көрүп алып жаман чыдабай кеттим. Жоки, бияктасыңбы? Чыкчы прямой эфирге мага. Экөөбүз сүйлөшөлүчү, иним. Эмирчик, привет, как дела? Так, Садат, саламатсыздарбы? Так, азыр тиги Жокинин Канышай Мамыркуловага мен тайэжеме сөз ырыткан жөнүндө кичине эфир кылып талкуу кылалычы. Руслан Байсариев, салам алейкум. Кандай Русланчик, жакшысыңбы? Так, 9 киши эфирде, дагы бөлүшүп койсоңуздар. Алейкум ассалам. Садат, салам алейкум. Канат байке, алейкум ассалам. Кичине эфирден бөлүшүп койсоңуздар. Эка Дыйханова, саламатсызбы, кандайсыз, эке жакшысызбы, аман эсенсизби? Вот эти Жокин немесин көрүп алып постта жаздым, өзүм да чыдабай кеттим. Асыл Тойчубекова, 19 киши эфирде, дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, эфирди чогултуп алалы. Аманбол, кандайсың, жакшысыңбы? Аманбол, ошо мен тайэжем билесиң да, Канышай Мамыркулов мен бир тууган тайэжем, ошо тайэжем жөнүндө мындай туура эмес сөздөрдү айтыптыр. Азыр Жоки менен Жоки эметсең, мондай мага запрос ыргытчы экөөбүз мындай. Мен азыр просто чыга албай атам, ооруп 2 күндөр төшөктөн тура албай атам. Же болбосо сен менен барып келип сүйлөшөт элем, жакшы эле иним бар эле, эмне болуп калгансың, иним? Аманкул, ошол туура деп, мына Аманкул, сен да турасың. 5-6 Көбеков, Бежеке кандайсың? Бежеке, биздин карындашыбызга мен тайэжем этетиге Жокиден тийишип атты. Малик Тайгажаев, мына 30 киши эфирде. Бежеке, качам деп атасыңбы? Киргизейинби? Султан Мелис, салам алейкум, привет, Султанчик, как дела? Мына 37 эфирде Эльмира Кушубекова, Бегим Айсенбекова, рахмат, орбайлан, что-то могу грипп такыр кетпес болду такыр. Эльмира, урмат, мына 48 киши эфирде, мына 50 киши эфирде болду, урматтуу Facebook колдончулар, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Баарыңарга ошо майрамдарда өттү. Мына майрамдар өткөндө ошо Жокиним бар эле, Жоки менен мындай мени көргөндө канат байке деп айтып эле, экөөбүз сүйлөштүк элек. Бир кезде мага да тийишти эле. Анан Жокиге сүйлөшкөн, Жоки канат байке ооба туура эмес кылып атырмын деп, мындай өзү негизи акыл эстүү эле жигит ал Жоки. Жолдош, Жоки, мына могу жердесиң, жолдош. Менин бир тууган тайэжем. Бир тууган тайэжем. Кыдыракен тукумунанбыз. Бир тууган тайэжем. Кыдыракенин кызы. Жоки, бул жасаганың туура эмес. Эркектикке жатпайт иним. Өзүң эркектик жайың бар. Эркек жайың бар болуп туруп, мен сизге деген чал алып берем, мен сизге эркек алып берем деп. Бул эмне деген сөз алтыным? Мындай, сен мага асылган жоксуң. Бирок сен да мындай эсе асылсаң, мындай эме менен мындай тажрыйбалуу асылдың. Айткының, момдай, могу жерде туура эмес кылдыңыз, могу жерде мындай эмес, постум, если даже тайэжем сага пост жазса да, момдай кылдыңыз деп туруп эметкин. Эмне үчүн сен кандай акың бар сен, иним жабышкан? Биз мына бир туугандарыбыз. Канышайдын Мамыркулов, бул менин родной тайэжем, мамамдын сестренкасы. Мамамдын сестренкасы. Бул кандай уят да. Мен деген тигине мод туюп тинтип койгон, бул мынтип койгон. Эркек жайың болуш керек да, иним. Андай кылганы болбойт, аял кишиге антип айтканы болбойт. Тем более Канышай Мамыркулов. Канышай Мамыркулов, мындайча айтканда, журналистикада аты чыккан журналист. Между прочим, Кыдыракенин прямой тукуму. Эркек болуп туруп, андай кылбай жүргүн, Жоки. Сураныч сенден. Ал Мамыркулов, Канышай тайэжеме туруп койго тургандар көп. Керек болсо көлдүн жарымынан көбү туруп коет, эркектер туруп коет.
Мага тийишкин, тиги бөлөк бирөөлөргө тийишкин. Бирок мындайча айтканда ал деле сенден бир топ жаш улуураак киши. Уят деген болуш керек, алтыным. Андай кылган болбойт. Эмне мындай пост жазат, бийликке асылып дейт. Эмне кыласың ал бийликке, тим эле бийликке патриот болбой эле койчу, ошо патриот болбой эле койчу бийликке. Эмне жыргатып атыптырбы ошол бийлик? Же сен жыргап атасыңбы ошол бийликтен? Иним, мындай акыл эстүү эле жигитсиң го. Жөн эле анте бербегин да, иним. Сураныч сенден. Мен сага как иним катары кайрылып атам. Андай кылган болбойт. Мен деген аял алып берем, эркек чал алып берем деп. Биз бир туугандар андай жасабайбыз. Биз бир туугандар андайга барбайбыз. А сен кандай укугуң бар ошентип айтканга? Деген Кыдыракенин тукумунун кызы бул. Андан көрө ошондой эметсең кечирим сурап койгун. Жоки, уят деген болот. Эркекти сапатың жоготуп атасың. Ал сен ойлобо ал деген Каншай Мамыркулованын артында эч ким жок деп. Бир топ эле эркектер артында турат. Бир топ индери, агалары. Мына мен тайжем, мен родной тайжем. Бийлик деп эле бул бийликти мондай фейк троллдор анан сени да алдап коюп атышат. Кыдыр ака деген ким ал дейт. Кыдыр аке деген жети акенин бирөөсү. Көлдө жети акенин бирөөсү Кыдыр аке. Жоки, андай кылганың туура эмес. Мен сен экөөбүздүн ортобузда сый мамилебиз бар, билесиң анжаш. Сый мамилебиз бар. Бул өтө туура нерселерди эме кылбаса. Мына даже мен ооруп атат, температура менен чыдабай кеттим жоки. Бул кандайча? Эркек сапатың жоготпогон жоки. Эркек сапатың жоготпогон. Ал Каншай тайжеме болуша тургандар бар. Каншай тайжемдин атын сактап кала тургандар бар. Эртең күнү могу жерде мен сага жоки просто бир жерин айта кетейин да, как юрист катары. Сенден кече мазактоого өттүң да. Бул уголовно-процессуальный кодексте мазактоо жагы өтө мындай уголовный мындай эмеси бар да, признактары. Эме Нурмат Исманов кантеке сиздин Көтүбайга да. Мен Көтүбай, Мөтүбай деп эч кимди бөлбөйм. Андайга мен жокмун, сразу айта кетейин, бирок салам Хасан аке, мен сизди Хасан аке эмес, мен Канатмын. Мен кыргызмын, Канатмын. Такенова, ассаламу алейкум. Мына ошондой жоки. Биякта кичине даже эфир жүргүзө албайтам, бирок сага айтып кое турган сөзүм бар, жоки. Жоки, иним, азыр мындайда акыл эсиң жыйнап туруп, кечирим сурап койгон ал эжеген. Кыргызстанда аты чыккан журналист. Кыйын журналист. Тим эле тет жерден бир фейк фабрика троллдордун атасынан заказ албай эле койчу деги. Албай эле койчу ушулардан заказ. Булардын туура эмес кылып аткан иштери толтура. Өңгөчүсүдө Акылбек Жапаровдун итакмакчылыгына чыгып атат. Азыр жакын арада көрөсүң. Аларга такыр эле патриот болбой эле кой. Кыргыз элге патриот бол. Кыргыз элим үчүн деп патриот бол. Бийликке патриот болбо. Бийликке патриоттук бул патриоттук эмес. Бийликке патриоттук бул пактачылык. Бул деген көтчаларлык. Элге патриот болуп, элге жакшы нерселерди эл үчүн жүрсөң, ушул кыргыз элдин патриоттугу.
Сен өзүң бийликке, бийлик үчүн болушуп, бийлик үчүн тим эле кырылышып, бийлик үчүн эметсең, ал патриоттукка жатпайт. Элдин санасын ойлосоң, элдин оюн ойлосоң, ошондо сени патриот деп эсептейт. Тиги бийликке жан тартам, бийликтин сөзүн сүйлөйм деген, бул деген мындай өзүң ойлонуп көрсөң, сен далеко жинде эмес боласың. Сен мындай акыл эстүү жигитсиң. Сен мындай укурукту узун ыргытып туруп, мындай жакшы ойлонсоң, эл үчүн чуркаш керек, эл үчүн айтыш керек. Элим деп керек. Патриоттук жатпайт ал. Пакта койбой эле кой, алар үчүн болушпай эле кой. Канышай Тайжем бул деген болгондой айтат, көргөндөй жазат. Могу жерде бийликке асылганы, бул бийликке асылган жер жок. Бийликке сын пикир айтып атат. Могу жерде оңдоп койсоңор туура болот деп. Эмне бийликке монуп туруп, именно силердей жигиттер туура эмес түшүндүрүп алып туруп, ушундай ыйтакмак кыласыңар. Мен деле жазам сын пикиримди. Мен деле айтам бийликке каршы. Бирок бийликке мен деген кеткиле деп айтып аткан жерим жок. Же жогула деп айтып аткан жер жок. Азырынчасы убактыңар бар. Эсиңер келгиле деп айтып атам. Эсиңер келгиле деп айтып атабыз. Силер деген ошону анан кийин биз пакталагандай эле чуркап барып туруп эле бийликтин мындай жаткансында жалачу жерин жалгап атасыңар. Ошон үчүн андай кылбагыла. Могу жерде жазып Жокиге теңелбей эле койгула тиңдемде. Мен Жокиге теңелип аткан жерим жок. Мен Жокиге айтып аткан жерим жок. Мен деген Тайжемдин Канышай Мамыркулу өзүмдүн родной Тайжемдин аброюн сактап атам. Тайжем үчүн айтып атам. Сен деген могу сын айтканың, жолдош могу жерде айтканың, Жоке, сен могу жерде айтканың, мен эркек алып берем, тинтип берем, мынтип берем деп. Бул эмне деп сүйлөгөн сөз? Бул эркектикке жатпайт. Бул жерде базардагы катындардын сөзүндөй эле болуп калды, жолдош. Жакшы бир ойлонуп көрсөң, мен сага тигиндей эркек таап берем, тинтип берем, мынтип берем. Жоке, алтыным, пока есть время, ойлон. Андай кылганы болбойт. Андай болгону болбойт. Эч качан бийликти монтип бийликке пост жазып атат, жаман жазып атат деп. Аларга ишенбегин. Бийлик деген эртең күн сени өзүң деле сатып кетет керек болсо. Өзүңдү сатып кетет. Эл үчүн чурка, эл үчүн күрөш, элдин эмелерин айткын, көйгөйлүү маселелерин айткын. Конструктивдүү сын айтыш керек. Мындай жөн эле кыйкырат десе эле анан кийин эртеси кече ичип алыптырмын, тинтип алыптырмын, мынтип алыптырмын. Мен ага катары сага жакшы бир эме берип атам. Азыр прямой эфирге чыгасыңбы, Канышай Тайжеме чыгасыңбы, ошону баттуу кечирим сурап койгун. Сен мындайча айтканда, мен Тайжемдин Кыдыракен тукумунун аттуу кыздарын мындай жаман нөлгө түшүрүп койдуң. Эметип туруп ушундай сөздөр менен эркек алып берем деп. Тайжемден не нуждается сенин караганыңда. Ошон үчүн кичине ойлонуп жүргүн. Уят кылып атасың. Сен деген ушундай сөздөрүң менен сен абдан уят кылдың. Тайжем үчүн туруп кое тургандар көппүз. Мен деле туруп коем. Андай кылбагын. Пока убакыт барда мындай иним, мындай терең ойлонуп туруп, кечеке мындай. Мен ал сөзүңдү келжиреп деле айтам. Кызуу болсоң керек. Ошол сүйлөгөн сөздөрүң өтө туура эмес. Сен наоборот бийликти жаман көрсөтүп атасың. Туура түшүнгүн. Канышай Тайже, сиз көңүлүңүзгө албаңыз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду караңыз. Сиздин ден соолугуңуз бизге бирдетти, биздин ден соолугуңуз керек. Тайже, сизден Кыргызстанга атыңыз чыккан журналистсиз. Ошон үчүн Тайже, бек болуңуз, ден соолугуңузду караңыз.
Ушуну менен эфир токтотуп коеюн. Оорураак болуп атат, ооруп атып кайра эфирге чыкканым оорураак болуп атат. Бирок баарыңарга рахмат, чоң рахмат. Мына 63 киши болдуңар. Сага Жоки, сага мындай жөн айтып коюп атам. Иним, кечирим сурап кой. Бул туура эмес, кылганың туура эмес. Өтө туура эмес. Өтө ыплас иш жасадың. Иним. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Конечно, Мерлан, туруп коебуз да. Мейли жакшы алыңыздар, баарыңар аман болгула. Оорураак болуп кеткен. Просто чыдабай кеттим ушу эжем, тайжемди ушинтип каралып аткандан чыдабай кетип туруп мына азыр чыктым эфирге. Саламаттуу болуңуздар, жакшы алыңыздар.